Жашакындар баштаган өнөр ээлеринин тобу эне тил улут жөнүндө жазган ырларын студенттерге тартуулады. Мамлекеттик тил күнүнө карата бул иш-чараны Муса Рускулбеков атындагы Кыргыз экономикалык университетинин тилчи мугалимдери жамааты уюштурган. Алар акындардын сөөгкө жеткирген ырлары менен жаштардын аң сезимине таасир эте алабыз деп эсептейт. Тил маселесине арналган поэзия кечесине кабарчыбыз Кутман Маматазимов да күбө болуп келди. Чалканды мойнума артамдагы, улутумдун азабын тартамдагы, уnuттук деп тилимди кантип айтам, урпактарга уялбай аркамдагы. Бабабыз манас тилин билбегендер, балдарына орусча сүйлөгөндөр, халкы эмес керт башынын камын көрүп, кыргызга ымындай да күйбөгөндөр. О журтум, айткылачы, булар кимдер? Акшап келем доо кетип балдарыңа, каргыш сөзгө кабылып калбагыла, бурмаладык тилде деп кантип айтам, бабалардын байыркы арбагына. Адатта 23 сентябрь мамлекеттик тил күнүнө карата түрдүү жыйындар, илимий практикалык конференциялар, чогулуштар уюштурулуп, кантип тилди өнүктүрөбүз деген темада ой жүгүртүлөт. Бирок анда көтөрүлгөн дымактуу идея, максаттар 24 сентябрдан баштап кайра унутта калып баштайт. Бул жолу жашакындар жөн гана эне тил, улут жөнүндө жазган ырларын студенттерге тартуулады. Тилин сактап калган эл улут болгон, тилсиз элдин тукуму курут болгон, ата салтын мурасын унуткандар акыр түбү тирүүлөй тудук болгон демекчи. Улуттун улут экендигин аныктап турган эң негизги нерсе бул анын эне тили. Тил атанын каны, эненин сүтү менен келет. Адам төрөлгөндөн көз өткөнгө чейин ошол нерсе менен жашайт. Тилекке каршы бүгүн Кыргызстанда мамлекеттик тилдин акыбалы өтө жакшы деп айткандан алысмын. Мамлекеттик тил күнүнө карата бул иш-чараны Кыргыз экономикалык университети уюштурган. Алар акындардын сөөгкө жеткирген кээде куйкум сөздүү ырлары менен жаш муундун аң сезимине таасир эте алабыз деп эсептешет. Ушундай кыргыз орусча сүйлөп жатсаң акындар уяла берет эмеспи? Эмне кылыш керек? Биринчи кезекте ата энесин намыстандырыш керек. Анан окуу жайында, мектепте, окуу жайында калыптанбаса кийин маңгурт болуп калат да. Быйыл Кыргызстанда мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамдын кабыл алынгандыгынын 30 жылдыгы ар түрдүү майда чоң иш-чаралар менен белгиленип жатат. 23 сентябрь күнү президент Сооронбай Жээнбеков акыркы изилдөөлөргө таянып, мамлекеттик мекемелердин 40%га жакыны гана иш кагаздарын мамлекеттик тилде жүргүзүп жатканын, алардын да сапаты жакшы эместигин, бул мамлекеттик тилге болгон ишенимди жоготорун айткан. Кутман Маматазимов, Исмат Ибрагим, 5 канал.